Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Баарыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу көрүү каалап, Ош ТВ подкаст берүүсү кезектеги чыгарылышын баштайт. Бул чыгарылыш дагы бизге өзгөчө чыгарылыш болуп жатат. Анткени биздин Ош ТВ подкаст берүүбүздүн негизги демөөрчүсү Барбол кондитердик фабрикасынын негиздөөчүсү конокто болот. Аны сиздер менен биргеликте тааныштыра кетейин. Биздин конок Канатбек Акаев келип олтурат. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы, жаман. Аябай бошобойт экен. Биз көптөн бери күтүп келебиз. Бул эфирди пландап жүргөнбүз. Мына ушинтип улуу Рамазан айынын күндөрүнө туш болуптур. Биринчиден орозо айыңыз кут болсун. Эми ушул Барбол компаниясы жөнүндө демек бүгүнкү маегибиз болот. Чоң рахмат. Сиздердин да орозоңуздар кабыл болсун, куттуу болсун. Ушул Рамазан айы берекелүү болсун. Келиңиз эми. Биздин Барбол компаниясы азыр 2007-2008 жылдан бери иштеп келаткан, сыналган, Оштогу номер 1 деп койсок болот, орусчалап айтканда, номер 1 компания, кондитердик компания. Дал ушул компаниянын келип чыгышы, өзүңүз жөнүндө кенен баяндама айтсаңыз болот. Кайсыл жактан колунусуз? Мен Нокаттан болом. Ошо 1976 төрөлгөм. Мектепте дагы Нокатта 2 мектепте окугам. Жаңы Нокатта Токтогул атындагы санаториялык мектеп-интернатта 5 жыл окугам. Анан эски Нокатта Крупская мектебин бүтүргөм. Анан кийин университетте мурда Югославия дечи, азыр Сербия. Азыр Сербияда ошол 20 президенттин 21 кылымдын кадрлар деген программасынын алкагында ошо бизнес менеджмент факультетинде окугам. Анан азыр көп айтат, сен дипломуң менен иштебейсиң го. Мен диплом менен эле иштеп жатам, себеби менин кесибим ошол бизнести башкаруу, менеджер. Үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүүмүн, 6 балам бар. Азыркы учурда Ош шаарында жашайсыз. Ооба. Барбол компаниясы кантип жаралып калды экен? Бул идея кайдан келди сизге? Мен атам врач болгон, апам медсестра. Анан мектепте сочинение жазчубуз да, СССР болгондо. Анан мен эми кайсы кесипке кызыкканын билчү эмесмин. Анан ошо врач болуп сомбу деп, апам да врач болсоң жакшы болот деп. Бирок кызыкчу эмесмин. Анан мектеп бүтүп, максат жок, кайсы кесип. Ошентип мектептен кийин 1 жыл окугай эле жүргөм. Андан кийин 93-жылдары бизнес менеджментте башталган да. Анан мен 11-класста бир пайгамбарыбыздын өмүр баяны жөнүндө бир аз үзүндү окуп алган элем. Көрсө көп мусулмандар, сахабалар соодагер болгон экен да. Соодагер деген азыркы тил менен алганда бизнесмен, ишкер депчи. Береке бар деп калабы эле. Ошол нерсе мен жүрөгүмдө калган экен. Ушу бизнес менеджмент деп башталганда мен ошондо сезгемин, мен ушул кесипке кызыгарымчы. Ошондо ордунда тура албай калгам. Дароо барып ошол окууга тапшырып, Бишкекте бизнес менеджмент боюнча 2 жыл окугам. Андан кийин ошо Сербияга тапшырып, кайрадан барып 1-курстан окугам. Бизде дагы деле СССР системасы келди. Анан 1-2 курста менеджмент боюнча эчтеме окуган эмеспиз да. Бирок Сербияда жакшы экен, 1-курстан эле ошо менеджменттин негиздери, бухгалтерия негиздери, маркетинг негиздери деп мындай бир аз кесип боюнча кетет экен да. Анан ошол пайгамбарыбыздын өмүр баяны ошол мага аябай ошол жактан таасир берип, мага ушул кесип тандааныма чоң өбөлгө болгон. Бирок айтып калышат эмеспи, кандай иш жасабайлы алгачкы кадам аябай оор болот деп. Ооба. Сиз ушул Барбол компаниясынын аталышы биринчи жылдары кандай аталышта чыктыңыз дедиңиз эле? Элико аталышында чыгып атат. Бул эми элдик ишкер компаниясы дегенде. Аны чечмелениши бар экен да. Анан каяктан идея келди? Мен демек ушундай бир нан азыктарын жасасам деп, мисалы үчүн. Кантип баштап калдыңыз? Ошол мен Сербиядан окуп бүтүрүп келип, анан Сербияда окуганым дагы аябай мага таасир берди. Себеби Сербияда чакан өлкө, Кыргызстандай. Анан аларда биз барарда 95-жылы бардым. Андан мурда ал жакта согуш болгон да, аябай чоң согуш болгон. Андан кийин согуш токтогондо биз барып окудук. 96-жылдан 99 жыл.
жылы мен акыркы семестрге келгенде кайрадан согуш башталган. Анда бомбардировкалар болуп, анан бизди Кыргызстан чыгарып кеткен. Россиянын элчилиги аркылуу. Ошол жерде баягы бомбардировка күнүгө бир 150 самолет кирип, НАТОдан Сербияны баягы аскер объекттерин урган да. Анан эл биз да кошо түшөт элек баягы бомбадан жашынган подвалдаргачы. Ал жакта өзүнчө жашоо кызык. Анан бирок жашоо кадимкидей кетип атты да. Мындай себеби бизде мисалы мен 2010-да күбө болдум. Биз нан чыгарып аябай керек экен деп калдык. Себеби элге нан жетпей калды 3 күндүн ичиндечи. Бирок аларда 1 ай, 2 ай бою 150 самолет күндө НАТО келип бир кичине мамлекет турганда, бирок кадимки жашоо. Себеби алар көрсө нандан баштап машинасына чейин өздөрү чыгарат экен. Көрсө. Анан өндүрүш жакшы экен да. Анан мисалы аларда Юго Застава деген бир автомобиль чыгарган чоң завод бар, 40 000 адам иштейт. Ошонун бир 5 000 адамы күнүгө биздин заводко бомба түшсө кошо өлөбүз деп күнүгө ошол чыгып аткан да. Андайчы аябай патриот болушат экен. Ал жакта бардык нерсе өзүнөн чыгып, мен ошол да бизде ушул өндүрүш керек экен деп, бизнестен да ошол өндүрүш тармагына ошол жактан кызыгуу пайда болду. Ар бир иште жакшылык бар деген сыяктуу. Ушул жагын алыптырсыз. Бизнес баштайын десем алгач капиталым жок. Анан Лондонго студенттик виза менен барып, анан 20 саат окуп, 20 саат иштеген уруксат экен. Бирок ал жакта окуганда мындай билип калат экенсиң, 40 саат иштесең деле болот экен да. Анан стройкага бир карточка бар, налог салыктан барып регистрация болуп, анан 40 саат иштеп, анан 2 жыл ошол Лондондо иштеп, ошо көбүнчө курулушта иштедим да. Анан кийин ошол жакта айлык жакшы болчу. Анан ошол жактан алгач капитал топтоп, кийин анан ал жактан кайтып Тажикстанда иштедим 6 жыл. Тажикстанга себеби бизден Кыргызстандан бир-эки фабрикалардын Акулун деген, Атага деген алардын эмесин дистрибьюторлугун алып, Тажикстандын алып, Согди областында, Хожент шаарында 6 жыл жашап, ал жакта дагы капиталым көбөйтүп, анан ал жакта же тажрыйбаны арттырып, анан эми ал жакта тажик досторум бар. Анан бир тажик досум, алар эки тажик досум бири ирандардын колунда иштечү. Алар дагы Ирандын конфеттерин сатчу. Кийин бир күн ирандар экөөнү тең айдап берди да. Анан баягы бир тажик досум мурда эле изденчү мындай. Мага көрсөтүп, баягы сгущенкалардын консерваларын көрсөтүп, ушундай чыгарсамбы деп ойлонуп жүрчү. Анан ал айдалган жакшы болуптур, себеби айдалгандан кийин эле дароо Хоженттен Душанбеге кетип, Душанбе борбор чоң шаар. Ал жака бир 100 квадраттай эле жерди арендага алып, анан печенье чыгарып баштаган. Өзү? Өзү. Анан кийин мен аны дароо көрүп эле жабыша калдым, өндүрүштө. Айттым мен Кыргызстанда ушундай ачам, сага Тажикстанга эч кандай мешать этпейбиз. Тоскоолдук болбойт. Мага давай жардамдаш десем, ал досум атасы экөө келип, экөөбүз Кытайга барып, аныкындай печенье чыгарган жабдуу алып, кийин атасы экөө келип орнотуп берип мага. Анан ошентип баштаган да. Алгачкы аппарат, бир эле аппарат менен баштадыңыздар. Анан кийин Тажикстанда ал жакта да эме иним бул жакта мектеп бүтүп окуат да. Анан апам жалгыз Тажикстанга барбайт. Анан ошого бияка көчкө туура келди. Анан келип бул жакта мен улам иш кылыш керек. Как раз ошол өндүрүш ашып бошто. Анан окуаттан 2 жыл барып келди жүрүм. Апам баягы нокатка көнүп калган, ошко келбей күндө катты, акыры ошко келди. Ошондон анан ошол багытта иштеп, тиги тажик досум да Тажикстанда ал дагы өнүктүрүп, мен бул жакта мындай тажрыйба алмашып, эми бирок биз андан алдыраак кеттик окшойт барбол. Эми ошол багытта иштеп келатам ба, өндүрүш багытында. Эми ишкерлик дегенде эле бизде көп суроо келет. Негизи ишкерликти баштоо, аны бир калыпта алып кетүү, мындай өнүгүү жолунда болуу дагы бул өзгөчө эркти, күчтү талап кылган, эмгекти талап кылган тармак десем болот да. Анан кийин мисалы үчүн алгачкы болуп нан эле чыгарчусуздар, Алгач ушу печеньеден баштадык. Жөнөкөй печеньеден баштадык. Бирок мен тарыхчаңызга көз чаптырганымда нандардын түрүн чыгарат деп окуп калдым эле. Анан каяктан келди экен ушундай таттуу ширин токочторду чыгаруу деп ойлондум. Анан билесиз го, бизде
ушул кондитер тармагында көп бөлүгү, мисалы үчүн көпчүлүгү алгач 1 жыл иштейт, 2 жыл иштейт, токтоп калат тилекке каршы. Анан ушундай токтобой жүрүүнүн сыры эмне экен? Өзү баягы илим, ар бир нерсенин илими, технологиясы бар да. Эмеде баягы сөз бар го баягы мусулманчылыкта. Бир мусулман бир ишти кылса, майын чыгара кылыш керек дейт да. Анан биз дайыма бардык нерсени орточо кылабыз да. Орточо чала жан дегендейчи. Анан мисалы мен мага көп да айткандарды уккам да. Бизнес менеджментке да 4 жыл окуйбу депчи. Анан негизи содан жеңил деп ойлойбуз да, бирок ал аябай терең кеткен да, аябай чоң илим. Бул кеминде 4 жылда деле аздык кылып калат да. Бул кесипти ошо юрист сыяктуу эле, медик сыяктуу эле аябай изилдеп киргенде тармагы көп. Маркетинг болобу, пиар болобу, финансы болобу, персонал болобу, аябай ар биринин ичинде өзүнчө терең технология да. Анан биздикилер көбүнчө үстүртөн кылабыз да. Анан бунун баягы ичине сүңгүп кирип, баягындай терең кириш керек да. Терең кирип, анан изилдеп, эме кылып, анан бул баягы кесипкөй, мындай профессионал деңгээлде кылса, баягы төөнү байлаш керек да, биринчи сапаттуу байлаш керек. Анан кийин себептер дүйнөсү дейт да баягы. Себептерин кылышыбыз керек. Анан кийин аманат бериш керек да. Анан ошол сыяктуу мында сырлары көп, баягы аябай жакшылап терең кирбесе, үстүртөн болгондо ошондо бизнес тез эле банкротко айланып, тез эле токтойт. Өнүкпөйт же болбосомчу. Азыркы учурда Барбол компаниясы канча адамды жумуш менен камсыз кылат? Барболдо азыр ушу 500дөн ашык адам иштейт да. 500дөн, анан 600ге жакын. Анан негизи эле мен бир максаттарым бири баягы сиз айткандай бизнес өнүгүш үчүн мындай узак мөөнөттүү, анан негизги максаттар болуш керек да. Анан эгерде максат жөн эле акча табуу болсо, кыска максат болсо, ал бизнес алыска барбайт, же өнүгүүсү кыйын. Анан ошого биздин негизги бир максаттардын бири бул жумуш орундарын түзүү, өзгөчө кыз келиндерге. Ошол бизде мисалы бир 70% кыз келиндер. Мисалы 500 адам көп болсо, ошонун бир 350-400 ал кыз келиндер да. Ал десе да эмне келди, баягы кыргызда сөз бар го. Бир элдин бир карып болгон зайыбын көрсөң, жигиттерине кой айыпты дейт го. Ошол мен баягы Москва, ал жака барганда көрдүм. Биздин кыз келиндер мындай оорураак, анан баягы сода комплекстерине кийсең ошо тазалап жүргөн, мындай тазалыкчы болуп, анан ошол аябай бизге намысыбызга теткен. Ошого кыз келиндер тим более алыс жактар көп чыга албайт. Ошого бул жактан жумуш орун түзсөк жакшы экен. Анан ошо келечекте 1000ден ашык жумуш орундар түзсөк, 2000-3000 деген ушундай ниеттерибиз бар. Анан ошол Негизи азыр түштүк регионун камсыздап келесиздер. Торт болобу, кекс болобу, печеньянын түрлөрү менен качан, кайсыл убакытта 7 областка тең тарайт? Азыркы учурда эми Бишкектен угуп калып атам, рекламалардан, жарнамалардан улам көрүп калып атам. Торттор жете эле экен, бирок пряниктин түрлөрү, кекс, печеньялар жетиптир, өзүңүздөрдүн магазиниңиздерде, дүкөндөрүңүздөрдө сатылып жатат. Канча областта бар? Азыр биз эми көбүнчө басым ушул түштүктөн баштадык да. Ош, Жалал Абад, Баткен, анан эмеде көбүрөөк Ош областында, анан Баткен жака дагы мындай бир аз күчтөнүп атабыз. Анан Жалал Абад жака да мындай көбүрөөк таркалганга аракет кылып атабыз. Анан Бишкек жака эми ачылдык, 1 жыл болду. Бул ошол баягы торт эмес, печенье багытында. Ал жакта дагы бир аздан өсүү кетип атат буюрса. Анан Талас, Нарын, Ысыкөл эми баягы эл азыраак, анан буюрса Таласта биздин дистрибьютор болчу. Иштеп, мен ага айткам, ал жакта биздин территория аябай чоң, аймак. Таркатканга аябай эме чыгым көп кетет, эл аз, анан биздин бир райончу да эмичи. Ага айткам, биз актайбы, актабайбыз ага. Актабаса ал жака кыйналбаш керек десем, мен урунуп көрөйүн деп бир аябай аракет кылды, бирок акташ кыйын да баягычы. Ошого анын үстүнө биздин ассортименттерде мындай дагы жете элек да. Ассортименттерде биз эми кондитерде эми үйрөнүп, эми конфет дегенди биз эми жакында чыгарабыз, эми эле үйрөнүп, жакында бир
орус, украин технологдор менен иштештик. Жакында буюрса бар болгон комменттер чыгып баштайт. Мен ойлойм биз кондитерде эми жолдун башындабыз да. Жолдун башындабыз. Ошого мындай Бишкек жакта күчтөнсөк, анан торт Бишкек жака ал жака ачышында тортто да эме мисалы анын баягы технологияны сакташ керек. Бул жакта баягы шоко заморозка болуп чыгып, анан ошондой -18 машинада кетиш керек баягы транспорт чоң. Анан мисалы аны көп жүктөсөк, ал жакта бизде эл билбейт, дароо барганда ал жака түшкөндө дагы канча күн туруп калат. -18 морозниктерди куруш керек Бишкекке. Бул аябай чоң чыгымдар. Анан ал жака басым жасай десек, биз азыр 18 жылдан бери ижарадабыз, арендада. Анда биз баягы участок алыш керек, аны куруш керек, ага бир көптөгөн миллион акча керек. Анан бир жака басым жасап, ошондой биздин пландарыбыз бар. Ошол план менен баратабыз да. Азыр ижарада деп калдыңыздар. 18 жылдан бери эмне үчүн өзүңүздөрдүн бир тиешелүү фабрика кылып куруп албадыңыздар? Эмне үчүн? Ооба, ошол туура айтасыз. Эме жагы бул өндүрүштө өзгөчө тамак аш жагында көп ойлойт, бизде пайда көп. Ал жакта аябай аз пайдага иштелет. Маржа деп коет, ал аз болот да. Мисалы Өзбекстанда биздин рынок кээде мага айтат, эмнеге экспорт кылбайсыңар деп. Биз экспорттон мурда Кыргызстанда биздин үлүшүбүз, кыргыз өндүрүшчүлөрүнүн үлүшү 20-30%дан ашпайт деп ойлойм да. Калган 70-60% бул көбүнчө Россиядан келген, Казакстандан келген, Өзбекстандан келген, алар элеген. Биз биринчи өзүбүздүн территорияда импорт менен күрөшүп, анан үлүшүбүздү көбөйтүп, аларды сүрүп чыгып, анан экспорт ойлошубуз керек. Анан мисалы Өзбекстандан билебиз ба, газ арзан аларда өздөрүндө. Анан жумуш күчү арзан аларда. Анан кийин эме рынок аябай чоң. Өзбекстанда 36 миллион калкы бар. Анан жанында кошуна Афганистан. Афганистанга бул Сурхандарья, Термезден поезд жолда кирет, мына фуралар да кирет. Анан Афганистанда 45 миллион. Афганистанда өндүрүш анча өнүккөн эмес. Ал жака аябай экспорт көп кетет. Анан аябай үргүлчү иштешет. Ошого Өзбекстандын алдыңкы кондитерлери бизден кеминде 10 жыл алдыга кеткен да. Алар алган жабдуулар биздин азыр мен түшүмө да келек дегендейчи. Анан ошого ал жактан себестоимость арзан болуп калат да. Алар келгенде биз алардын баасына сатканда кээде бизге пайда деле кылбай калат да. Аз болуп калат. Анан ошого бул иштерде жерлер да кымбат, эмелер да кымбат. Бир киреше кылып, капитал кылып курганга инвестиция керек. Ошо убакыт керек экен. Анысында биз жер бөлүгүн алып дегендей бир даярдык көрүп болуп аткандыр балким. Ой, могу канча жылдан бери ошонун аркасынан келип атабыз. Эми баары келип акчага такалды да. Акча болсо да унан кылмакпыз. Эми азыр бирок ошол ниетте азыр катуу аракет кылып, дайыма эле жер издеп, антип мынтип, ушинтип изденип, бирок буюрса ниеттебиз бар, ушу бир ашып барса бир 2 жылда бир заманбап фабриканы куруп жолго койсок, анан биз ошону бүткөндөн кийин анан бизге өнүгүүгө жол ачылат буюрса. Себеби биз андан кийин келген кирешелерди, жабдууларды жаңылашыбыз керек да, жабдууларды. Мисалы менде азыр вафли жабдуусу бар, вафли чыгарабыз. Түрк жабдуусу эски мындай. Мен ашып бар, мен аны Өзбекстандан алып чыккам, баягы экинчи кол деп коет, баягы эскини. Бирок вафлинин заманбап бир Германиянын эң кичине жабдуусу 1 миллион евро турат да. Ошо кондитерде аябай жабдууларга чоң акча керек. Биз ал жактарга эми кетип атабыз биз. Ирет менен. Бирок вафлиңиздерди жеп көрдүм. Аябай даамы укмуш. Жанагы кичинекей кезибизде жеген лакомканын даамындай бир өзгөчө даамы бар, анан сапаты дагы өзгөчө экен. Биз сиздер менен иштешебиз эмеспи телеканал, анан көчөгө чыгып ар кандай опросторду жүргүзгөндө дагы таратабыз да, анан элдерден бар болдукпу деген суроолорду угуп калабыз, анан сүйүнүп калабыз. Биз аркылуу кичине билип атышат, жеп көрүп даамдап атышат депчи. Бирок суратталып көптүгүнө байланыштуу дүкөндөрүңүздөргө барганда тилекке каршы түгөп калды. Азыр көп ушул хит продажа болуп атат дегендерин угуп да сүйүнүп атабыз. Ошол эми вафлини көбүрөөк чыгарбайсыңар деп биздин жабдуу ошол чектелүү баягы мүмкүнчүлүгү. Анан жаңы жабдууга кирсек, мен акыркы жолу былтыр Иранга бардым. Эң арзан, мисалы Ирандыкы деле $300 000 турат да, жабдуусучу. Анан биз азыр
жабдуу жакка кирип кетсек, анда дагы деле баягы жер ала албай, кура албай ошол жакка. Ошон үчүн биз бир жагын бүтүрүп, анан буюрса ал жака бир жагысыз киришебиз да. Азыркы учурда канча түрдүү азыктарды чыгарасыздар? Канча түр азыктардын канча түрүн? Азыктар эми мындай эсептебейм деле, баягы улам бирөө сатылбай калат, бирөөнүн жаңын кошобуз, анан кийин ошондо эгерде майдалап келсе көп эле болот го дейм мындай. Бирок группалап келгенде, мисалы ошол эле вафли да, анан эми аны упаковка кылып, анан весовой кылып, андай, анан кийин 3 кило кылып, 2 кылып, печеньелерди дагы бир эле түрдүү печеньени килолоп сатып, анан кийин 200-300 грамм ардемка кылып мындай көтөрсө болот да. Ошондо негизи группалап келгенде көп деле эмес да, ошо вафли, анан могу печеньенин түрлөрү, орусча айтканда баягы группага бөлүнөт. Сахарный печенье деп коет, анан песочное печенье деп коет, анан галетное печенье деп коет, анан баягы крекерлер. Биз ошолордун, бизде азыр сахарный печеньелер бар, овсяное печенье бар, анан песочный печеньелер бар да. Бир печеньенин деле көп түрүн эле мындай эми бар да. Торттун канча түрүн чыгарасыздар? Таттуу. Торттун деле эме го дейм, бир 20дан ашык го дейм түрү. Тортто деле. Азыркы учурда мына эл деле билип калды да, бирокчу элдерге кенен жайылды атамекендик өндүрүштүк компания деп атабыз. Анан биз атамекендик өндүрүштүк компания экендигин эле эмес, өзгөчө даамына көңүл бурушуп, мисалы үчүн көп башка таттууларга караганда сиздердин таттууларыңыздар өзүнүн сапаты менен алдыңкы деңгээлге чыкты десек болот. Бул дагы сиздердин өзүңүздөрдүн ишиңиздерди билип жасаганыңыздардын арты менен. Бирок мисалы үчүн алгачкы баштаганыңызда мындай даражага жеткен эмес да, баягы бир ишти сразу эле кылсаң жакшы дамыга кетпейт го. Анан алгачкы баштаганыңыз менен азыркы учурду салыштырып, эстеп айта кетсеңиз. Эми ар бир нерсе мээнет менен, кыйынчылык менен келет экен. Анан мен кээде ойлойм, бир жагы чоң катам депчи. Мен ошол тиги тажик досума карап эле ошол өндүрүшкө кирип кеттим да. Анан капиталым чоң эле, капиталым күйүп кетти, бар болду. Анан 10 жылдап ушу башым банкроттон көтөрүлбөй жүрдү да. Бар болду, аябай кыйналдык. Себеби бул кондитер тармагында бая айткандай бизде рынок кичине экен. Анан бизде мына порт жок. Анан баягы Кытай Кыргыз темир жолду эми курса албайбыз. Сырьёлор да баары мисалы бизде кымбат. Мисалы ошол эле майларды Россия өзүнө алып келип, анан биз аяктан алып дегендейчи. Мисалы эмеде өндүрүштө анан кичине рынок жерде анан импорт көп экен. Экспортко потенциалы аябай аз. Биринчи баягы импорт чоң. Ошол эмеге кирип алыптым да мен бизнескечи. Анан мисалы ошол эле акчалар менен мен мисалы ошол кийим тигүүгө да кызыгып жүрөм, бирок мага азыр колум байланбай ал экспортко потенциал бар бир тармакка киргенде биз алда канча дагы көбүрөөк жылды үнөмдөп алда кетмек экенбиз. Анан биз ошол потенциалы тарыраак эмеге кирип, анан ошол жактан бизде эң көп 10 жылда мен банкрот болгон себеби баягы бизде технолог жок экен, технолог. Биз СССРден калган технологдор бар экен. Ошондо нан чыгарган, печенье чыгарган, бирок алар ошо эски билим менен калып калыптыр да. Алар бир эки эле түрдү билет. Бирок заманбап эмес да. Анан ошого Кыргызстандан технолог издеп таппай Бишкекке барып, мен баягы телевидениялардан да реклама кылып, бегушкаларга берип, технолог издеп, анан бирөө чыгат, $5000 бересиң бир айга десе, $5000 да берчү бир айга делечи. Алып келебиз, ал бирдемке чыгарат, ал эски билим сатылбайт. Аябай технологдон кыйналдык да. Анан Украинага барып, Киевте ошол тажик досум экөөбүз эме бир жабдуу алганда, мен да ошко жабдуу алгам, эме технолог кошуп бергиле десек, технолог алар алып келип, ошол жерге бизге бышырып көрсөтүп, бирок келбей койгон да. Мисалы, сага 2 жерден жумуш берелик, каалашынча акча төлөп берелик, бир жума Тажикстанда иштеп бер, бир жума Ошто иштеп бер. Мен заводдо иштейм, кийин ишимен калып калам. Күйөөм, күйөөсүн кошо чакырба, Киевте күйөөсү экөөнү ресторанда сыйлап, күйөөсүн да алар көнбөй бияка. Технолог алып келиш аябай кыйын болду да. Россиядан дагы алып келиш кыйын болду. Ошентип 10 жыл технолог жок, аябай кыйналдык дагы. Ошол улам банкрот болуп,
аябай эме 10 жыл аябай айлыктарды биз бере албай ошол убакта адамдар да сабырдуу экен. Мисалы сиз бизде иштесеңиз бул айлыгыңыздын 50% ала аласыз, 50% 1 жылдан кийин алат элеңиз. Анан биз киргенде айта алабыз, биз айлык бере албайбыз. Бир 50% беребиз, 50% очередь менен 1 жылдан кийин берчүбүз. Ошондой эме анан баягы чийки заттар, бирөөдөн шекер аласың, бирөөдөн un аласың. Алар да акчасын төлөй албай, анан баягы мен көбүнчө исламский кредит, 2 аслаймик. Баягы исламский кымбат болсо да кээде ошол жактан алып, алар мага эптеп сырьё алып берет, кийин аны төлөш керек. Поставщиктер баягы кээде келип алат кассага акча. 10 жыл ошондой аябай кыйналдык. Акырынан технологияларды жолго койдук. Азыр бир Голландиядан 2-3 жолу технолог келди. Орустар менен иштештик. Азыр дагы орустар менен, украиндер менен иштешебиз. Өзүбүздөн бар болгондо дагы 5-6 технолог өстүрдүк да. Азыр эми Кудайга шүгүр. Ошондой кыйналып жүргөн учурда токтотуп коюу оюңузга келдиби? Мен токтото албайт элем, себеби мен ошол убактагы акча азыр эми мен өзүм капиталым бир тиын күйүп, андан сырткары мен 15 миллиондой каржым бар эле да. Азыр 15 миллион эмес да, 15 миллион ал баягы азыркы бир 30 миллион болсо керек. Акчанын күчү бар кезде. Каржым бар. Анан мен баягы качып кете албайм. Анан качканга деле болбойт дегендей мен баягы карызга байланыштуу канча дуа болсо ошолорду жаттап, 5 маал намазды ошолорду окуп, бирок белди бекем бууп иштеп, анан баягы бирок айтылат баягы. Карызды төлөйм деген ниетиң болсо дейт. Тоодой карызың болсо дагы сага Кудай жардам берет дейт да. Анан ошонун аркасында аябай ниет кылып, катуу иштеп, анан төлөп бүтүп, ошондо элестетчүмүн, акыркы карызым түгөнгөн күнү мен жаңы төрөлгөн баладай бактылуу болом деп, ошол күн деңсечүмүн. Жеттиңиз. Ошол күн жетип, кийин издеп калган баягы кимге дагы карызым бар депчи. Жакшы. Кээ бирөөлөр кийин албай, сен да туруп турсунчу депчи. Кийин бересиң деп. Негизи, мисалы үчүн, биз мындай санитардык абалына дагы көп көңүл бурулат биздин эл. Анан кийин бир учурларда аябай ушундай сөз чыгып кетти дейинби, кандай айтсам туура болот, бирок ошол Барболдун санитардык абалы талапка жооп бербейт экен деп чыгып кеткен. Буга сиздин көз карашыңыз? Ооба, эми баягы биз бир эмеге амал кылышка да кеч үйрөнүп өткөнбүз да, баягы тазалык ыймандын жарымы дейт го. Айтканга жеңил, аткарганга оор го деп. Анан ошого да биз аябай үйрөнүп, эми мындай жакшылап үйрөнүп келдик да. Анан ошо бир убакта болду, эми Ош биримден баягы бир кандай бир эбеси бар эле, проектиси алар барып, Барбол ошол убакта иштебей эле турган күндү, анан баягы келип баягы алар да эме экен да, баягы журналисттер дагы ниетине карап кетет экен да. Мисалы, азыр биз турган жер 3700 квадрат да. Бирок биз мурда арендада турган жерде 1500 квадрат болчу. Ошол жерде мисалы 1500 квадратта анан баягы ванналар турган, листтерди жууган жер бар мисалы. Анан ошол жердин астында бир 10 сантиметр жерде 1-2 кумурска жүргөн. Эми аны азыр деле мисалы азыр деле мен билбейм, биздин 3600 квадратка барып издесек, мүмкүн үйүбүздө 100 квадрат үйдөн эле бир жерден чыгып калышы мүмкүн. Анан алар баягы монтажга чоң кылып көрсөтөт экен да бандачы. Ниетине карап кетет экен да бандачы. Эмеде жолбосом келип туруп бизде деле кийин тажрыйба болду да, баягы чоң холодильник болсо, 1 тонна, көтөрө албайсың. Астына көрбөй калат экен баягы тазалыкчычы. Азыркы анда ошо алардын да пайдасы тийди бизгечи. Алар бизди түрткү болуп астына барып фонарикти жандырса, мисалы, үйдө деле бир шкаф асты монча болсо, ал 1 тонна болсо жылдыра албайт да. Анан астына барып фонарикти мында жандырганда кичине чаң-паң болот. Анан кийин чоң экран менен баягы чоң кылып көрсөткөндө, Барбол ушундай аябай экен деген эме болот экен. Эми бул эми баягы адамдын ниетине карап кетет экен, баягы журналисттер деле баягы бир алым айткан экен. Эме коомго эң чоң пайда берген дагы, бирок эң чоң зыян берген дагы бир 2 кесип бар депти да. Анан кийин кайсы дейсизби? Кайсы? Бирөөсү ошол молдокелер экен. Молдолор. Алар аябай чоң
анан эгер чала молдо болсо зыян да берип коет экен. Бирөөсү ошол журналисттер экен да. Булар аябай чоң жардам да бере алат экен, бирок ошол убакта бир эмеде акты кара кылып жаман да кылып коет экен. Ошо бир алым айтат го. Каабадай аппак турса, анан ошол жерде бир кичинекей таштай кара болсо, ошо караны көрбөй ак жагында көрөлүк депчи. Ошондой ар кандай болот экен бизнесте, мага деле шүгүр, себеби бизге ошого азыр биз ошол хадиске аябай эме кылалык, амал кылалык деп, тазалыкка азыр дайыма биздин эшигибиз ачык. Блогер ким болот, сиз деле дайыма, биз экскурсиялар дайыма ачык. Анан кийин азыр эмени да ишке ашырып атабыз, баягы эл аралык тамак аш коопсуздугу боюнча иштеп атабыз. Ошол дагы ошол деңгээлди дагы көтөрүү боюнчачы. Дагы көтөрүп, буюрса дагы ишке ашырайын деп калдык, буюрса. Демек, азыр биздин Кыргызстандын жарандары болобу, мен боломун, башка бирөө болобу барса, сиздин ишчилериңиз кенен алып кирип, фабрика менен тааныштырып чыгат. Ооба, биздин коомчулук менен байланыш бөлүмү бар. Ошол бизде дайыма алар менен байланышса, бизде апта сайын алардын баягы иш пландары бар да. Апта сайын алар биринчи, үчүнчү күндөрү ушундай эмеси бар. Экскурсиялар тынбай бизге. Анан бир жагы ал экскурсияларды эмнеге кылдык? Биз эми баягы бизнес эле дебей, мындай коомго да кошо салым кош керек да мындай. Анан жаштар келип, окуучулар келет, студенттер келет, анан көрөт. Алар бир кесипке кругозор баягы дүйнө таанымы кеңейип, мисалы бирде бир досум айтты, баягы бир баласы менен бир экскурсия кылып кеткеле. Кийин анан 4-5 жылдан кийин бир дагы экскурсия кылалычы, анан бирок балдар менен сөз киреличи, ошо кийин балдарга аябай түрткү болот экен депчи. Бала көргөндөн кийин бирдемкеге чыгып эме болуп антип ошого биз дагы бир коомго ал жактан да болсо кичине пайда болсун деп өзгөчө ошол эме жаштарга эмелергечи. Анан себеби баягы иш жүзүндө деле баягы бир фабрика жабдуу. Мен өзүм деле балдарыма экскурсия кылсам, аларга да эме да дүйнө таанымына аябай пайда да. Угуу эле тим болбостон көз менен көрүү дагы өзгөчө таасирин берет. Мен өзүм келинчегимди көрүп деле жакты мындай экен деп мисалы адамга кызык да. Сиздин үй бүлөңүз бул тармакта эмес? Жок, ооба. Азыр эң чоң уулуңуз канча жашта? Балаңыз, балдарыңыздын эң чоңу канча жашта жана 20 жашта. 20 жашта. Сиздин жолуңузду жолдоп, сиздин артыңыздан ушул тармакты кызыккандары да барбы? Буюрса эми баягы менде да ошо ниет кызыгуусу барларды кийин да кесипке алга үйрөтүп, аларды да ар бир кесипте иштетип, мисалы, анан бирок кызыгуусу жөндөмү болсо да, анан бул ишкерчиликте бир мисалы балдарга да караш керек да, анан ар бирин эле баягындай ишкер кыла бербеш керек. Эмесине да караш керек, жөндөмү, андан сырткары бир аз берешен болуш керек. Ишкер адам мен көз карашымда бир аз эгер ал мындай аябай эле бекем болсо, ал мага эле болсун дейт. Бирок ал мага деле ойлошу мүмкүн. Бирок анда бизнес деле өнүкпөйт. Бирок мага да элге да болсун деп бир аз кол ачык болуп, көбүрөөк жумуш орун болсун, көбүрөөк салык төлөйлүк, көбүрөөк зекет берелик деген эме болсо, анда баарына жакшы да. Анан баягы мен үй алайын, мен машина алайын, мага анан тияк айлыкты азыраак берип калайын деген бизнестер мындай өнүгөт, бирок узак барыш кыйын да, узак мөөнөттүү болуш кыйын. Ошого балдарга да карап, мүмкүн бирөөсү баягы башка кесипке жөндөм бар, мүмкүн ишкерчиликке жөндөм бар. Анан баягы берешенин жагына караш керек. Ошого карап буюрса чечебиз да. Негизи Кыргызстанда азыркы учурда ишкерлер аябай көбөйгөн учур. Буюрса ушул темп менен кете турган болсок, сөзсүз түрдө Кыргызстан өнүгүүнүн жолунда өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз. Бирок ошону менен биргеликте эле сиз айткандай банкрот болгондор дагы арбын. Анан жаш ишкерлерге сиздин айта турган кеңешиңиз? Жаш ишкерлерге мен айтат элем эме бар да, мисалы дароо эле ишкер болом дегенде, мисалы мен сизге бир мисал келтирейин. Бир азыр деле бир тааныш иним Ошто. Ал бир ишканада уже чоң эме болуп, бир директор болуп, анан кийин эле мага келип эле чуркап келип эле анан кантип мен биз дагы сизге окшоп бир нан чыгара алып атабыз. Анан мен ага айтам, кандай нан десем, мен сизге мешать этпейбиз, тоскоол болбойбузбу? Түрк нанын чыгарабыз дейт да. Түрк нанын чыгарабыз. Анан мен айтам, сен тиги жерде директор болуп иштеп атасың, башка тармак. Ошол жакты сен өнүктүрбөйсүңбү? Азыр жакында силерге атаандаштык келет.
атаандаш келет. Ошондо силер ага даяр болгула. Алар кымбат, такси тармагы болчу. Яндекс, аяк бияк келе элек болчулардачы. Силер ошону өнүктүргүлө. Десек, алар ошто эң алдыңкы болчу. Мен бул жакта өнүктүм, эме кылыш, мен дагы өнүгүшүм керек. Ошого сиз бир эме кеңеш берсеңиз. Макул, мен дедим, ал түрк нааны мага тоскоол деле болбойт, мен аны чыгара алам. Эме, бирок силер канча шериксиңер десем, 2-3 шерикпиз дейт. Канча акчаңар бар десем, бир 5-10 миң доллар акча бар экен да. Капиталга. Бир пекарняга, нанга. Биз аны токтотконбуз деле кийинчи. Нанда биздикилер баягы тандыр нан жейт, навай нан жейт да. Биз баягы ржаной нан, түрк нан, аларды биз токтоттук кийин. Себеби биздин үлүштөн бир 3% түшөт да, баягы аш барса 5%, бизге эч жол колду кармайт. Анан бизде бас имараттар да жетишпейт да. Бир келечекте чыгарышыбызбы биздин баягы фирмалык дүкөндөргө. Анан айттым, 5-10 миң доллар акчаңар бар экен дедим. Ал жакта бир заманбап, жакшы, сапаттуу нан чыгарышым. Анын бир печкасы эле 20 миң доллар турат. Ал печка баягы пары менен болуш, буусу менен болуш керек. Андан сырткары бир миксер эле 10 миң доллар турат. Ага өлдү дегенде 50 миң доллар акча керек. Анан эсептегиле 5-10 миң доллар менен бир жагы кире албайсың, ага сапаттуу чыгара албайсың. Экинчиден, түрк нанын көп сатылса биз мурда эле чыгарып коймокпуз. Ал ашып барса 200 дана сат, үчөөңө мейли 3 сомдон калсын пайдасына. 200 данадан 300 сомдон, мейли 5 сомдон калсын, 1000 сом калсын. Үчөөңө бир күндө 300 сомдон акча калат. Анан бир айда баягы чыгымдардан сырткары да. Бир айда бул канча акча табат? Ошондо 10 миң сом акча табат да, мисалчы. Анан ошондой эсептеш керек да, бизнес план кылыш керек. Анан рынокты караш керек, канча көлөмү кандай, каяка сатасың. Анан ошол жакта тажрыйбаң барбы? Анан анда чыгара алса, ага технолог алып келиш керек. Технологдор барбы? Анан бул жакта технологдор менен чыгара албайт. Ошого бир тармакка эме кылам десе, биздикилер Россияга чыгып атат, Европага чыгып атат. Ошондой фабрикаларга кирип, ошол кесиптерди үйрөнүп, биринчи көрүп, иштеп, ошону сапаттуу өзүнүн жоон териси менен сезип тең. Сапаттуу чыгарганды үйрөнүп, анан дароо эле ишкер болом. Анан кийин баягындай эле да жабылат эртең элечи. Ошого мына өзүнүн максатын билиш керек. Эгер ишкер болом десе, кайсы тармакта, өндүрүш тармагында же соода тармагында же кызмат көрсөтүү тармагындабы келечекте эмне кылам, ошого бир кичине план кылып, бизнес план кылып, анан ошол пландын алкагында мүмкүн бир жерге кирип тажрыйба топтоп иштеп, анан эме керек, андай капитал топтоп дегендей. Анан баягы эме сөзсүз эле ишкер болом деп эме кылбай, мүмкүн бир жерде жакшы айлыкка, мисалы мен эми бул эле насип экен да, баягы биз убакта Кудайдан болуп калды. Болбосо мен ошо бизнес менеджмент жагында мен эми сервисче карбат жок калдым да. Бир аңгыча орто эле билем. Эгерде мен бизнес ачпаганда мен мүмкүн эң кеминде Америка университетинде магистратура окуп же сыртка барып, англис тилинде бир бизнес менеджмент магистратурасын окуп туруп, чоңураак компанияга кеминде бир 2 миң доллар айлык алып ишке кирсем, дагы эмеде ишкерден жеңил 5 күн иштеп, 8 сааттан дегенде ар жакты караш керек да баягындачы. Эмеде. Бизде бирок көбүнчө ишкерлерге берилген суроодо кантип ишкер болдуңуз эле десе, бирөөнүн колуна карап иштегенден тажадым деп айтышат. Ооба, эгерде ишкер болом десе, эгерде менде иштегендерге да айтам, бар болду. Эгер бирөө ишкер болом десе, эч качан жолун тосуппойм. Мен мындай жардам берип да келдим. Кеп кеңеш, кээ бирөөлөргө эмеден акчадан деле дегендейчи. Анан ошол максатка болсо, көзү жетсе, аябай кызыкса, анда изденип эме кылып, ал жакта кандай ишкер көп болсо, анан бирок мен айтайын деген жолу куру кыял болуп, анан жолу ишкер болом деп эле аркасынан иштеш керек да, мээнет кылыш керек. Мындай деп айтып калышат эмеспи? Азыркы учурда үйдө олтуруп, кыз келиндер көп үйдө олтурган, жумушу жок. Анан кандай билимди негизинде аласыздар? Же өзүңүздөр үйрөтөсүздөрбү, жумушчуларды кандай тартипте аласыздар? Азыр эми бул мамлекеттик деңгээлде көйгөй болуп атат. Бул бизде деле эмес, Ак үйдүн өзүндө эле көйгөй, Кыргызстанда. Себеби бизде баягы СССРден калган кесиптер болсо, жакшы кесиптер даярдайт. Бизде Кыргызстанда медиктерди даярдайт, кээ бир инженерлер даярдаш мүмкүн, бухгалтерлер даярдаш мүмкүн. Бирок өзгөчө могул менеджмент, маркетинг деген булар кийинирээк келген кесиптер да. Анан булар СССРден бери келген жок.
ошого кадр алганда дароо ал баарын кыйратам дегенге биз эме кылбаш керек, кадрды анан көп ишкерлердин көйгөй ушул атат. Кадр келет, маркетолог мындайт, бирок маркетинг кыла албайт деп. Анан кийин мен кыйналдым, анан кээ бирөөлөр наалайт, мамлекетке наалайт, бирок мамлекет эме мамлекет өзүндө көйгөй болуп атпайбы. Ошого биз эмне кылдык? Мен ошол окуганым аябай пайдасы тийди. Бизде кайсы кесиптер бар? Кайсы кесиптер бар? Биздин өзүндө эле бир бар болгондо өзүндө эле 100дөн ашык кесип бар. Мисалы, бухгалтер, маркетолог анда мында бир 100дөн ашык, ошондой көп кесип бар, 50ден ашык, 100ге жакын. Ар бирине баягындай ашыкча теория жок. Так ошол кесипке байланыштуу, ишке байланыштуу гана бүт материалдарды биз даярдап, анан ошондо биз мен уккам, даже медикте 2 жылда даярдап койсолот. Эми баягы ашыкча нерсени бербесек да, бизден баягы өзүнүн эле. Мен мисалы Бишкекте айттым, 2 жыл окудум, менеджмент мысын окуган жокмун. Ошол жакта кесипке байланыштуу эме кылганда, аны баягы сүрөттөрү менен, видеолору менен мындай окууну кызыктуу кылып, окуу дегенде бизге мектептеги окууну элестетебиз дагы баягындай. Баягы физика десе элестете албайбыз, химия десе мисалы. Ошону мындай жеңилдетсек да. Ошондон техникалары менен. Бизде бир 3 окуу классын даярдаганбыз, анан бир 3 инструктор. Алар даярдап, анан ошолор ар бир кесипке бат эле үйрөтүп алабыз да. Анан кийин баягы сөзсүз кирсе бизде өмүр бою иштей дей албайбыз да баягы. Ал келет, иштейт, турмушка чыгат, ал келет, иштейт, анан Англияга кетет, Германияга кетет, Россияга кетет дегенде, анан жөнөкөй жумушчуларда мен мисалы Лондондо иштегенде 1 күнгө да жумуш кала берет. Азыр кээде ал экономика аябай жакшы. Кээде мага айтат, сеникинде келип неге 6 айда кетип калды мисалы. 6 ай эмес, ол барып эртең 1 күнгө да барабыз. Жумуш күчүдөчү, азыр бизде эмес, Лондондо ошондой. Ошого жумушчуларды биз баягы 3 ай, 6 ай, эми азыр биз көбүнчө сезондо бир 2 ай, 3 ай болсо, башка убактарда бир 6 ай кирсе ала беребиз. Келишим түзүп, эмгек келишими менен бизде баары ачык, салыгын төлөнүп, баягындай айлыгы толук ачык көрсөтүлөт. Бирок кээ бир кесиптерди биз эмеге кылабыз. Мисалы, маркетолог ал эчтеке билбейт. Келди, 1 жылга алабыз, аны биз 1-2 айда үйрөтөбүз. Болду, 1 жыл иштеп кете берет контракт. Анан бирок жетекчилик кесиптерге бизде аларды бирок мына карап, узак мөөнөт иштей алган, анан аларды биз көбүнчө мисалы сиздер мына урматтар менен иштешесиздер биздечи, мисалы урмат. Алар мисалы биздеги урмат сакбалдар уже Россия болобу же чет өлкөдө бир иштеп келген. Мисалы бир чыгып келиш керек да, кыргызча. Мен деле уганда кармашып турбайт элем да. Бир көрүп келиш керек. Иштеп не кылып, анан бул жакта бир квартирасын алып, анан бул жакта үйлөнүп жайлап, анан бул жакта калам дегендерди анан биз мындай узак мөөнөт иштейм десе, алар менен өстүрөбүз. Өстүрүп эме кылабыз. Ошондо ишчилериңиздерди канча убакытта бир окутуп турасыздар? Мисалы үчүн бир канча жыл иштеген? Бизде дайыма баягы хадис бар го, окуу бул туулгандан эмеге мазарга чейин, көргө чейин дегендей. Бирок эме кыйнабайбыз. Кесибине жараша кайсы кесипте. Кээ бир кесиптерде аз эле нерсе билсе тез эле. Бирок жетекчи эмелер бизде мындай дайыма окуу программасы кеминде аптада бир 2 саат окуу, мындай квалификациясын жогорулатып турат. Азыркы учурда бош жумуш орундары барбы сиздерде? Эми жумуш орун айттыңыз, ошол 500-600 адамда сөзсүз болот. Сөзсүз дайыма. Бирөө келди 6 ай иштеди, кетти, бирөө келди 3 ай. 600 адам сөзсүз болуп турат. Анан аны көрүп эле кээ бирлер айтат, силерде дайыма эле жумушка ала бересиңер, баары кете береби. Ал жакта бирөө келди, 3 ай иштеди, кетти, бирөө келди 6 ай иштеди, келишим менен иштеди, кетти. Бирок жетекчилер көп алмаша бербейт, алар мындай узак. Убакыттан пайдаланып, негизи жалпы телекөрүүчүлөргө айта кетсек болот экен. Эгерде иштейм деген оюңуздар болсо, каалооңуздар болсо, дал ушул биздин Атамекендик өндүрүштүк фабрикабызда жумуш орундары бар экен, келип кенен аны эмеде мага да кээде кадрлар бөлүмүндө мага чалып анан ага убактым эле жетпей. Мен айтам, бизде баягы Инстаграмда биздин телефондор бар, анан азыркы учурда интернет башка эмелер карап эле, анан биздин кадрлар бөлүмүнө байланышат. Азыр сиз деле мага бир эжеме жумуш керек десеңиз, мен деле ошо бар болмуш кадрлар бөлүмүнө байланышам да, жумуш барбы депчи. Угуп алдыңыздар деп ойлойм. Негизи бүгүнкү
берүүбүз аябай кызык болуп атат. Жалпы бар болдун кантип негизделиши жөнүндө айтып берди. Бул жакта убакыт деген убакыт экен, бирок бизге бөлүнгөн убакытта тилекке каршы жыйынтыкты алып баратат. Сизге болсо биз дагы да өнүгүүнү каалайбыз. Анан ушул акыркы суроолордон болсун. Алдыдагы пландарыңыздар жөнүндө бир аз кыскартып айтыңыз. Анан жалпы биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилектериңиз. Алдыда планыбыз буюрса ушул бир 2 жылдын ичинде бир заманбап бир кондитердик фабрика курсак. Анан буюрса андан кийин биз өнүгүүгө аябай жол ачылат. Себеби биз жабдууларыбызды аябай мындай заманбап кылып, жаңы ассортименттер чыгарып, анан айттым го биздин баягы ички рыноктун, базардын бир кеминде 60-70% да Россия, Өзбекстандын кондитерлери ээлеген да. Биз ошолор менен күрөшүп, эми бул эми күрөш дегенде мыйзам жайында баягы эме кылып биздин ата мекендик өндүрүштү эме кылсак, бизде жумуш орду түзүлөт, салыктар бул жакта төлөнөт. Анан ошол өзгөчө ошо печенье, конфет жактарында биз да күчтөнгөнгө аракет кылабыз. Анан торт жакта да өнүктүрүп, ошол бир буюрса ушу 100 жылдык, 1000 жылдык бир фабрика кылсак деген ниетибиз бар. Анан бар болдун бир максаты ушул бир жакын 10 жылда бир эле Кыргызстандагы эмес, ушу КМШдагы эң алдыңкы бир кондитер фабрикалардын бири кылуу. Заманбап бир алдыңкы бир эме, анан бир Кыргызстандын бир жакшы өндүрүштөрүнөн болуу. Буйрусун. Буюрса чоң ишкана фабрика болуп ачылганыңыздарда биз дагы куттуктап баруу насип кылсын дейли. Иштериңиздерге ийгиликтер болсун. Дагы да мындан да өсүп өнүгө бериңиздер. Чармачылык ийгилик. Түрдүү жаңылыктарды күтүп калабыз. Дагы да болсо сиздер менен иштешкенге даярбыз. Атайын алтындай болгон убактыңызды бөлүп, бизге келип, ушундай сонун маекти куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мына ушундай сонун маектен кийин биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү маектешим Барбол кондитердик фабрикасынын негиздөөчүсү Канатбек Акаев болду. Кийинки берүүлөрдө кайрадан сиздер менен эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.